Адабият музыкада өнөрдө ат салышуу азаматтык жөрөлгө төрт журтуна түгөлүнөн таанылган эжебизде арбын экен көрөнгө деп бүгүн Кыргыздын таланттуу мыкты кызы, маданияттын мыкты кызматкери Кундуз Таштаналиева өзүнүн өрнөктүү өнөр аттуу кечесин Улуттук филармонияда өткөрүп жаткан чагы. Бул концерт аз мүнөттөрдөн кийин башталат. Бул концерт кандай өткөнүн сиздерге бүгүн чагылдырып бермекчибиз. Эжекемди көп жылдардан бери сахнада таанып, күйөрман катары баалап жүрөбүз. Анан бүгүн концертине ошол чыгармачыл иниси катары колдоп, өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп келип калдык. Кундуз эже Кудайым буйруса сахнада өзүнүн өнөрүн тартуулап, жандуу түрдө өзүнүн күйөрмандарына бир азык берет деген үмүттөбүз. Кудайым буйруса концерт жакшы болот деген ишеничим бар. Чыгармачылыгын биз жаш кезде жанагы DVD диск деп коет го, ошолордон көрүп калдык. Черный белый түстөгү телевизор сыналгыларданчы. Анан кийин ошол кезде апам аябай жакшы көрчү Кундуз эжени. Токто, Сакта деген ырын аябай жактырчу. Анан ошол кезде эс тартып калган мезгил, ошол кезде ушундай ырчы бар экен деп жаңы тааныганым ошол эс тарткан балалык кезде болчу. Ал эми мен Бишкек шаарына 2020-жылы келип, былтыр 2024-жылы ошол окусам, Кундуз эжеде окуйм, башкада окубайм деп, ошол Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетине тапшырганмын. Ошол эженин чыгармачылыгын баалайм. Эженин оондору азыркы күндө Жумурай жуттун калктын баарына сиңип, жүрөгүнөн түнөк таап, мисалы жакшылык кечелерде, сахналарда кемиңге айланган ырлары да көп. Ошол азыркы күндө эже бир гана оончулук, аткаруучулук, дастанчылык менен алектенбей, бизге окшогон шакирттерди, бизге окшогон өнөр ээлерин азыркы күндө Кыргызга тарбиялап келе жаткан кези. Концертке мен биринчи келип атам. Ошон үчүн эмне дейм, ушу кыздарга ийгилик, ырында ийгилик болсун, үйүндө ынтымак, береке болсун, элибизде, жерибизде тынччылык болсун, ушул жакшылык эле болсун, ар бир үйдө жакшылык болсун. Негизи чыгармачылыгын сыйлайм, өтө сыйлайм. Мындай баягы деметип угам чыгармаларын, ырдаган стили, өзүнүн немеде сахнада алып жүргөнү албетте жагат. Азыркы концерттен жакшы чыгармаларды күтүп атабыз, Кудай буйруса деп. Кундуз алтыным, ал биздин сиңдибиз, биз өзүбүз таластан болобуз. Анан чыгармачылыгына жүргөнүнө мына 20 жыл болуп калыптыр. Ошол өзүн мындай токтоо мүнөзү жакшы, ошодон адамгерчиликтүү сапаттары жакшы, көп сапаттары көп. Анан ошонун баарын баалайбыз. Анан чыгармачылыктарын угуп эле жүрөбүз. Жакшы, абдан чоң деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Буйруса ийгилик. Көптөн бери филармонияга келелик болчу, бүгүн келип алганына айтса болот, окшойт го. Кундуздун концерт берип атканда абдан кубанычтамын. Көптөн бери концерт боло элек болчу. Анан Кундуздун ырларын баарыбыз эле жакшы көрөбүз го деп ойлойм. Кыргыз колориттүү этника ырларын жакшы ырдап чыгып жүрөт. Анан мен бирок өзүм творческий адам эмесмин. Ошондо дагы ырларын абдан жакшы сүйүп жактырып угуп келебиз. Кундуз болсо бул профессионал ырчыда.
азыркы заман коом башка жака агып аткан кезде агымга карама каршы сүзгөн салттуу мурастарды сактап келаткан нартуу элибиз сыймыктангандырчы. Концерти аябай жакшы өтөт го деген жакшы ойдомун. Себеби элдер азыр жеңил желпи музыкадан чарчап бүткөн ушуларды күтүп аткан убакыт. Дайыма шаңкылдай берсин. Булбулга салыштырабыз, бирок булбул жазында гана сайрайт. Кундуз 24кө 7 жай кыш сайрай берсин. Биринчиден Кундуз Таштаналиева дегенде биз баягы адегенде эле келгенде боло турган бала бешикте билинип калат дегендей, Кундуз келгенде эле Шайлообек Дүйшөйүттүн сөзүнө жазылган сакта менен кандай бир керемет элди өзүнө тартып алды го. Экинчиден бүгүнкү концерттин жөнүн айта турган болсок, эми кийинки кезде ар кандай форматтагы концерттерди изденип жасамыш этип атканыбыз менен кыргыздын өзөгү болот, кыргыздын өзүнүн бир байыркыдан келе жаткан бир добушу болот дегендей, өзүнүн бир бабалардан келе жаткан изи, мына ошол нускадан алганда бул Кундуз Таштаналиева ушу чайпалбай, чайкалбай, төгүлбөй, ушу бир аламат болуп атабыз ушу кезде. Маданияттын ичинде чайкашып, ар кимдин кебетесин кийгендерибиз дагы көп. Расын айтыш керек да. Анан ошондой жалпылай алып салыштырып караганда, Кундуз ошондон бери дагы өзүн баягы ушул босогону аттаганда эле өзүн табышы үчүн бир калыпта, бир сында, ушундай бир кырда келе жаткан кызыбыз, мактансак мактана турган кызыбыз. Бир гана аткаруучу эмес, бул жаратмандыгы да бар. Жакшы обондорду жаратат. Кадимки эле кахарып аткарып жүргөн балама деген ыркандай бала жытыбы, кандай бала жөнүндө. Андан сырткары мына бүгүн өзүңүз туура байкадыңыз, мен биринчи жолу көрүүчүлөрдүн алдына алып чыгамын. Армандуу дүйнө деген керемет бир ошондой драмалык тема. Узак убакыттан бери даярдыктар жүрдү. Бул чыгарманын репертуардын курамында негизинен ушул 20 жылдан бери бышкан чыгармалар бар. Андан тышкары ансамблдын коштоосунда көптөгөн жакшы чыгармалар, жаңы чыгармалар аткарылат. Бирок дээрлик ушул концертке 1 жылдын жүзү болду даярдык көргөнүмө. Анан жакшылап киришкениме жарым жыл болду ошо. Ушул концерттин жүрүшүндө мына мен эң алгачкы уядан учурган шакиртим Гүлназ Айткулу кызы Камбаркан тоонун коштоосунда 2 чыгарма аткарганы турат. Ушул жерден жалпы ушул өнөр адамдары батабызды берип, ушул кызга ак жол, даңгыр жол каалаганы турабыз. Кундуз Таштаналиеванын бүгүнкү чыгармачылык концерти, мен ойлойм ушул 10 жылдап концерт бербей, 10 жылда бирден концерт берген кишинин ичинде кандай жан дүйнө бар. Бүгүн ушу эл менен бөлүшөйүн деп отурат, Кудай буюрса. Эми Кундуздун салаваттуулугу, сабырдуулугу, аткарган ырларында, чыгарган ордунда укмуштуудай бир кыргыздын кен байлыгы өзөгү жатат деп айтсак болот. Анткени бул балама деген эле обонунда, сакта деген обонунда
кандай бир улуулуктарды сөздөргө маани бергени, обонун кайрыктарында бир чоң бир обончулуктун түпүрү жатат да. Кудайым буюрса ийгилик каалайбыз. Концерттин өзгөчөлүгү бүгүн Камбаркан этнографиялык Чалак Исабаев атындагы фольклор топ коштойт. Эл артистибиз Токтогул сыйлыгынын ээси, Казак Республикасынын еңбек сиңирген артисти Саламаткан Садыкова апабыз колуштойт. Кудайым буюрса бүт жандуу үн менен жакшы концерт болот. Ушу келген меймандар дагы ушул көптөн бери сагынып күтүп атабыз ушу концертти деп, баягы изги тилектерин айтып атышат. Ошол тилектер ишке ашып, ийгиликтер коштоп, бүгүнкү концерт жакшы өтсүн. Анткени баягы сокурдун тилегени эки көз дегенде чыгармачылык дүйнөдө жүргөн адамдардын, бир туугандардын тилегени элдин жакшы кабак кашы, кол чапканы, анан нуралап кыйкырып турганда, анан эртеңки күнү баарыңыздардан ушул бир жакшы болду деген бир жоопторду күтөбүз. Мындан ары да мындай жакшы концерттер көп болсун. Кызым Кундузга ушул көп ийгиликтерди каалайм. Кыргыздын алпейим кыздарынын катарын толуктап, дайыма бийиктикте жүрсүн. Ийгилик каалайм. Тайманбай 6-ncı класс eкен, 4-cü класс eкен, ушундай 5-ci класста болса керек. Ошол жерден баштап Кундуздун таланты элге тааныла баштады, телевизордон чыкты, башкалардан чыгып элге көрүнө баштады. Ошол жылдан баштап. Мына атасы ошол өзү жетпей калган жетишкендерге кызым жетсин деп, ошондон бери муну таптап, өзү айтып кеткендей, даярдап, күйлөрдү үйрөтүп дегендей бая талантты өнөрдү көпөлөп ушул убакка жетти да. Буюрса Жалалбек Косубовдун үмүтү аткарылды дейбиз. Бул эме Кундуз жаш эле, келечеги кең. Мунун астында далай жана саламаттык айткандай бас өтө турган ачкылар бар. Азыр баягы мыкты артист болуп атса, келечекте эл артисти болгонго да кудурети жетет, таланты бар. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, 30 жылда баарыбыз күбө болуп атабыз. Маданияттын мыкты кызматкери Кундуз Таштаналиеванын өрнөктүү өнөр аталышындагы концерти ошентип ийгиликтүү жыйынтыкталды. Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү концерт жогорку деңгээлде аншлаг менен өттү десек дагы болот.